Ишан мырза, айтсаңыз, көкбөрү сизди эмнеси менен баягы өзүнө кызыктырып алды? Biz buyursa алдыңкы жолу дагы ошо Кыргызстанга келип, Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясы менен жакшы сөз пикирлерде болгонбуз. Ошондон кийин Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясы да биздин Кытай субарга барып, биз менен тең орток жакшы ой пикирлерде болдук, жакшы сүйлөшүүлөр болду. Буюрса ушул жолу дагы атайлап Кыргызстанга келип, ушул жактын Көкбөрү Федерациялары менен жакшы сүйлөшүүлөрдү алып барып, бuyактын Көкбөрү командаларын биздин Кытайга субарга барып, бир жарыш өткүзүп, жарыш ойнотууга сүйлөшүүлөргө келип отурабыз. Буюрса ошол жактан биздин эми биринчи иретки иштештигибиз жана биринчи иретки жарышыбыз болуп отурат. Bundan кийин да көптөгөн иштештиктер болот. Биринчи иретки жарыш өтүп болсо, биз жакта дагы көптөгөн оюндар болот. Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын колдоосу аркылуу биз дагы бирге иштештик кылып, bundan кийин көптөгөн жарыштарды өткүзсөк, ошо Көкбөрүнүн дагы да бир жогору деңгээлге көтөрүш үчүн жакшы салымдарды кошсок деген ой максаттар менен келип отурабыз. Буюрса эки элдин ынтымактуулугу бар болсо, эки Көкбөрү Федерациясынын ынтымагы ар дайым улана берсе, биз ойлойбуз, bundan да көптөгөн жакшы иштер болот. Биздин Көкбөрү жана биздин субардын улак эки жактын оюндары да bundan да жогору белестерге көтөрүлөт деп ойлойбуз. Буюрса Кыргызстан жана Кытай эки элинин достугу улана берсин, эки федерация ортосундагы байланыштар bundan да бекемдей берсин деген пикирлерди айтып өттү буяк. Ишан мырзага суроо да. Тайгазан жасалып атыптыр Кытай жерибизинде. Баш кийимдер тигилип атыптыр. Ошолор боюнча да кененирээк айтып береби? Буюрса биздин Кытайда да ушул Кыргызстандын Көкбөрү үчүн тайгазандар жасалып атылат. Буюрса бул тайгазан деген эми буякта өтүп аткан эң чоң оюн болгондугу үчүн бул алды менен ушул аттын жана адамдын амандыгы үчүн зор роль аткарат экен деч. Буну ошондук үчүн биз жакта буну амал бар аябай жакшылап, жумшактап, ушул спортчулар ушуган келип тийгенде кауп-катер болбойтундай кылып жасашка тырышып атабыз дейт. Буну буякка келип көргөндөн кийин да бунун курулмаларын, негиздүү жерлерин көрдүк. Буюрса bundan кайткандан кийин барып буну дагы да жакшылап жасап, жумшактап жасашка тырышабыз дейт. Эми баш кийимге келсек, баш кийимге биз ушул жака келип, ушул Кыргызстан Федерациясынын Көкбөрү оюнчуларын көрүп, ушулардын баш кийимин көргөндөн кийин биз бу жолу дагы бир талай тажрыйба немелерди ала келгенбиз. Ошолорду кийгизип көрүп, ошолордун негизинде дагы өзгөртүш киргизип, буну дагы да жакшылап жасап беришке тырышып атабыз. Бул Көкбөрү болсун, улак болсун, бунун баардыгы спортчулардын амандыгы негизделет. Ошондук үчүн буюрса биз буну дагы ушул эң жаңы техникаларда жеңил жана ыкчамдуу жакшы кылып жасашка тырышып атабыз. Алдыда июль айында Көкбөрү Федерациясы менен Кыргызстандын оюн өткөргөн атасыздар. Эмне оюн, кандай баягы багытта өтөт? Буюрса биздин ушул июль айында өтмөкчү болгон жарышыбызда негизи ушул биздин Кытайдын эрежесинде өтөт. Биздин Кытайда да азыр ушул улак деп айтылат. Негизи карга салынат да. Буяктыкындай оор болбойт. Ошондон кийин ушул азыр ушул бүт дүйнө жүзү боюнча 3 жана 3төн көп түрдөгү ушу улак, Көкбөрү жана Казакстандын Көкбары боюнча 3 түрдө, bundan да көп түрдө эрежелер бар экен дейт. Эми бул жолу биздин мемлекетке барып, биздин Кытайга барып ойноп аткандан кийин биздин эрежеде ойнолот. Биздин улак, кар улак ойнолот. Эми буюрса bundan кийин көп иштештиктер болуп отурса, биз Кыргызстанга келген кездерде биз Кыргызстандын эрежелери боюнча ойнойбуз. Биз келечекте Кыргызстан жана ушул Кытай ортолугундагы иштешүүлөр жана келишимдер көп болсо, дагы эки эл ортосунда тең орток эрежелер боюнча дагы ойнойтун убакыттар болот. Буюрса ошону тең орток күтөлү дейт.